Саламатсыздарбы? 21-ноябрга алынган маанилүү жаңылыктарды сунуштайбыз. Ошто аялы күйөөсүн арматура менен башка чаап өлтүрдү. Парламент ыйлаган кичинекей кыз боюнча түшүндүрмө берди. Айыркен Саймайти менен аэропортто сөөгү табылган Хусан Каримовдун байланышы барбы? ИИМ жооп берди. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовдун 11 батири бар. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк маалымат. Ош шаарында жолдошунун өлүмүнө шектелген келин кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Башкармалыктын оперативдүү кызматкерлери тарабынан Алай районунда каза болгон күйөөсүн акыркы сапарга узатуу учурунда боз үйдө ыйлап отурган жеринен адам өлтүрүүгө шектүү катары Ош шаарынын 1991-жылы туулган тургуну кармалды. Алгачкы тергөө амалдарынын жүрүшүндө келин күйөөсүн башына арматура менен чапканын мойнуна алды. Буга чейинки тергөөнүн жүрүшүндө маркум 1973-жылы туулган жаран өзүнүн жубайы менен өз ара пикир келишпестиктен улам начар мамиледе болгондугу аныкталган. Маркум 19-ноябрда болжол менен саат 23:30 чамасында Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирине кирип, бут кийимин чечип жаткан учурда аялы аны арматура менен 3 жолу башына чапкан. Оор абалда жаткан жаранга тез жардам кызматын аялы жана кошунасы чакырган. Шектүү кылмышын жашырып, кошунасына жолдошу сырттан жаракат алып келип жатып калганын айткан. Маркум Ош шаардык ооруканасында өзүнө келбей каза болгон. Ал 4 баланын атасы болчу. Учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан жазык кодексинин 138-беренесинин 3-пунктунун негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Далил буюм катары узундугу 97 сантиметр, диаметри 12 мм болгон арматура алынды. Шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жогорку кеңештин депутаттары кичинекей кызды шылдыңдап ыйлатканга чейин барышты деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибраим Нуракун уулу билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин парламентте сөз сүйлөп жатып ыйлап жиберген жаш кыздын видеосу тараган. Анда окуучу баяндама жасап жатканда жыйында отургандар күлүп жиберишкен. Мындан улам окуучу сөзүн уланта албай көзүнө жаш алган. Кичинекей кыз олуттуу маселени козгоп, өзгөчө чеберчилик менен балалыктын бал тилине салып сүйлөгөнүнө күбө болгон катышуучулардын бардыгы бир эле депутаттар эмес, телеоператорлор дагы күлүп, анын артынан дароо кол чаап колдоп жиберишти. Бул жагдай кичинекей коногубузду толкундаткандай болду. Бирок айрым медиа уюмдардын балдардын видеосун, сүрөтүн жана ысымын колдонуу аркылуу депутаттарга карата нааразычылыкты күчөтүү аракетине жол берилбеши керек деп эсептейбиз. Видеонун Жогорку кеңештин басма сөз кызматы тарткан версиясында жыйында алып барган вице-спикер Айда Касымалиева кичинекей коногубузга кайрылып, жакшы маалымат бергениң үчүн сени колдоп кол чаап жатабыз, азаматсың деп айтканын угууга болот. Жыйындын катышуучуларынын бардыгынын пикири ушундай деп ойлойбуз. Биз ЮНИСЕФтин өкүлдөрү менен дагы бул окуяны талкуулап, толугураак түшүндүрмө берүүгө даярбыз деп айтылат парламенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Мамлекеттик салык кызматы 2018-жылга тапшырылган мамлекеттик кызмат жетекчилеринин декларациясын жарыялады. Жарыяланган декларацияга ылайык Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовдун 11 батири бар. Мэр 2018-жылда 433.079 сом киреше тапкан. Мындан сырткары Сурахматовдун 83 чарчы метр үйү, 2 жер тилкеси жана Lexus LX 570 үлгүсүндөгү автоунаасы бар. Жакын туугандары бир жылда 25.912.511 сом киреше табышкан. 3 батири, жер тилкеси жана автоунаасы бар. Белгилей кетсек, Азиз Сурахматов 2018-жылдын 8-августунда мэр болуп шайланган. Буга чейин курулуш тармагында бизнес менен алектенчү. Манас аэропортунда унаанын багажынан сөөгү табылган Хусан Каримовдун кытайлык ишкер Айыркен Саймайти менен байланышы жок. Бул тууралуу маалымат жыйында Ички иштер министрлигинин жетекчисинин орун басары Мирлан Каниметов билдирди. Анын айтымында Каримовдун өлүмү боюнча шектүү катары 2 киши кармалып, дагы экөөнү издөө жарыяланды. Аны тоноо максатында өлтүрүшкөн 2 кишиге издөө жарыяланды. Эгерде аларды 10 күнүн ичинде кармашпаса, эл аралык издөө жарыяланат. Маркумдун Кытай ишкери Айыркен Саймайти менен байланышы болгон эмес, деди Мирлан Каниметов. Министрдин орун басары өлтүрүлгөн Хусан Каримов бизнес менен алектенбегенин, кирекештик кылып күн көргөнүн белгиледи. Маркум чындап эле акча ташып иштегени аныкталды. Аларды кимге берип жүргөнү учурда такталууда. Тергөөнүн жүрүшүндө кармалгандардон $100.000 ашык акча табылды. Азырынча ал акчанын ээси чыга элек деп кошумчалады Мирлан Каниметов. Эске сала кетсек, 39 жаштагы Хусан Каримовдун сөөгү 23 октябрда Манас аэропортуна
жакын жерде токтотулган унаанын багажынан табылган. Анын жанында $10,000 болгону белгилүү. Соц тармак колдонуучулары Хусан Каримов ташып бараткан акча 10 ноябрда Стамбулда киши колдуу болгон кытайлык ишкер Айыркен Саймайтиге жөнөтүлмөк деп болжолдошкон. Жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов Стамбулда киши колдуу болуп өлгөн Кытай жараны ишкер Айыркен Саймайти менен 15 жылга жакын тааныш болгонун Азаттыктын журналистине берген интервьюсунда билдирди. Кара Суу базарында иштеп калгам. Мына ошол базарда Кытайдан келген уйгур тектүү соодагерлердин дээрлик 90%-ын тааныйм. Ошолордун катарында Айыркен Саймайти менен да чай ичип, жетелешип, мамиле кылып жүргөнбүз. Ал ишип жүрүшкөн соодагерлердин бири болгондуктан баары менен эле тааныш болгон, деди эл өкүлү. Ошондой эле ал Саймайтиге карата кимдер арыз жазгандыгы боюнча өзү айтып бергендигин жана ошого байланыштуу Кыргызстандан чет өлкөгө чыгып кеткендигин, бирок издөө иштеринин келечеги кандай уланганын Стамбулдагы окуядан кийин билгендигин айтты. Мындан сырткары ал Стамбулга барганда Саймайти менен жолугуп, жакшы эле мамиледе болгондугун жана аны менен 15 жылдан бери тааныш экендигин кошумчалады.